Мен билгенден бир аз кызыгып жүрөм чек ара маселесине. Ушул Кемпироват талаш жерге кирген эмес. Мына караңыз, 65 жылы чек ара бизде калып атат. 75 жылы карасаңыз Сүйүнбаев тактап атат, анткени тигилер милдеттенмесин аткарбай койду. Анан 91 жылы Алматы макулдашасы боюнча эгемендүүлүктү кайсыл чек арада алсак, ошол чек ара силердики деп Өзбекстанда таанып атат, биз да таанып атабыз. Бу каяктан жүрүп талаш болуп калды Кемпироват? Ким чыгарды бул маселени? Кемпироват суу сактагычы 1965 жылы эле ошол суу сактагач куруу үчүн деп бөлүнүп берилсин деп токтомдор жөнүндө биз айттык азыр. Анан сиз ушу менен экинчи жолу суроо берилип атат, эмне үчүн 91-жылкы башка материалдарды карабадыңар депчи. Бул чек ара маселесин карап атканда ал маселелер көтөрүлгөн. Бирок мисалы 91-жылы болуп турган болсо, анда биз бүгүнкү күнү жана айткан Орто Токой суу сактагычы толугу менен Өзбек Республикасы пайдаланып келген. Анда ушу 91 менен биз Өзбекстанга өткөрүп беришибиз керек. Алабкадагы ушу 13 километр Кыргызстандын ичинде турган жер аянтын. Анда сырткары ошол эле газохранилище Бөргенденский массивде 20 000 гектардан ашык жерлерибиз бар эле. Алар дагы ушул описаниянын негизинде 61-ге ылайык. Бизге өтө ошол жерлер. Легитимный документ 1961-жылкы деп эсептелген. Ошонун себебинде 61-жылкы материалдар менен кабыл алынган. Ал эми суу сактагычты куруу үчүн жана анын үчүн жер алгандыгыбыз жөнүндө жана айтып түшүндүрдүк. Түшүнүктүү. Бул сиздин субъективдүү оюңуз, пикириңиз болуп атат. Эми анда эле сыйлап коюп коеюн, макул, талашпай эле. Анан мына жерде жазылып турат, 7-чи беренеде. 7-чи беренени ачып эле окуп коеюнчу. Азыр кесиптешим окуп чыкты. Кыргыз Республикасы Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмаларды курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясында суунун техникалык булганышына жол бербөгө милдеттенет. Өзүбүздүн территориядагы дарыяны каякка бурабыз, эмне курабыз, эмне кылабыз? Эмне үчүн биздин акыбыз жок? Бир, ушуга эле улай сурап коеюн. Кемпироватка 4 дарыя келет, туурабы? Куршап дарыясы, Каракулжа, Тар, анан Ясы келечекте. Ошо Каракулжа дагы, Ясы дагы бир ГЭС куралы десек, анда да ушинтебизби? Жок, андай маселе жок. Ал эми Гавасайда эме алган себеби суунун жээгинде сууга жанаша эле биздин жалаң айылдарыбыз жашаганына байланыштуу ал жерде ошондой комиссиянын чечими болгон. Мына көрдүңүзбү, мен түшүнгөн жокмун жообуңузду. Бизди көрүп отурган Түз эфирден көргөндөр деги эле түшүнгөн жок. Көлдөн, таластан, ошол эле Алайдан көрүп аткандар болсо такыр түшүнгөн жок. Бул ошон үчүн мен айтып аткам, мораторий дегенде бир каприз эмес, кичине убакыт керек болчу да. Ошону айтып аткамын. Макул дейли. Кийинкиси. Телефонуңуз iPhone болсо, мен ошол iPhone'уңузду сурасам, 3 Huawei алып берейин, же 3 Mi алып берейин. Ошол телефонуңузду мага бериңиз десем бересизби? Сурасаңыз берем. Барбы? Бар, менде iPhone берем. Сотканы, Сотканы берем. Ошондой адамдар бар үчүн ушунтастарды айланайын. Кемпироват менен тоонун башына айырмасы бар да. Мисалы биз караңыз. Биз алмаштык дегенде көлөмүн айтып атабыз. Бул жактан 5000, тияктан 5000 метр квадрат алдык деп мактанып атабыз да. Бирок анын сапаты бар, анын деңгээли бар. Мисалы суу менен жерди кантип алмаштырасың? Сууга сууну алмаштырыш керек. Эгерде Өзбекстан тараптагы бизге бир кесим бергенде, анда мен макул дейт элем. Мына азыр мына мисалы Бүргөндүн массивин караңыз, Кыргызстандын булуң бурчуна барсаңыз, жакшынакай жерлерибиз иштете албай турабыз. Эч ким жашабайт дагы, эч ким иштетпейт дагы. Азыр ошондой жерлерден дагы көбүрөөк алдык дагы мактанып атабыз. Биз көбүрөөк жер алдык деп. Кеп санда эмес, сапатта. Макулсузбу ушуга? Мен макулмун сиз айтып атканыңызга. Себеби мен бул суу